Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қардан эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге Ақорданың бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн туғандар. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Гагарин жана Сары Жаз көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден сиздер өйдө карай жүрсөңүздөр, катардагы 5-үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат туғандарныкы. Бул жерден эле көрүнүп турат. Болжол мен бир 100 метрдей аралык. Мына могу үйдөн кийинки мансард үйүндөгү үй болуп калат туғандар. Так, андан ардагы эмне мына. Бул Гагарин көчөсүнөн шаардын көптөгөн эле бурчуна, мисалы Прямой Дордойго, көптөгөн эле окуу жайларга жүргөн маршрутка, автобустар бар экен тугандар. Так. Бул калган маалыматты мен үйгө жетип берейин тугандар. Мынакей тугандар келүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабынан көрүнүшү дарек Ак-Ордо Сары Жаз көчөсү 42-чи үй. Эң эле түндүк чек рамынан бул жерден башталат. Забор бийик, адам боюнан бийик, и дарбазасы, калиткасы жана түштүк чегара мына бул кошунанын заборуна чейин жалпысынан жеринин аянты 4 соток. И мына Гагарин көчөсүнөн тугандар, автобус жүргөн көчө, Гагарин көчөсүнөн болжол менен 100 метрдей эле түштүкүрөктө жайгашкан. Электр энергиясы бар, прожекторлор мынакей орнотулуп тур, суусу бар экен. Так, кошуналар райондун көрүнүшү. Так, документтер боюнча айтсак, кызыл китеби бар экен тугандар. Мынакей бул короосу. Алды тарабына тараздан кирсеңиздер, кенен эле машина койгонго жайы. Оң тарабында зеленый зона, газон, өрүк, шабдалы, алма бактары, үйдүн тышкы тарабындагы ажатканасы жана бул жакта 125 квадрат метр болгон мансард түйүндөгү үй. Узун турасы тугандар 11ге 7, стенасы кирпич, тышкы тараптан утеплять этилген мынакей тугандар. И анын тышкы тарабынан мынакей травертин кылынган. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жакта подвал, арты жагында отоплениянын котелу жана көчө тараптагы заборго чейин үй менен ортолукта ушунча аралык бар экен. Суу бар, электр энергиясы бар. Жери 4 соток. Бул үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү тугандар. Үйдүн бул тарабында мындай навес, жакан навеси бар экен. Андан ары сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң коросун ачып дагы калган маалыматтарды бир жекеден берем тугандар. Мынакей бул жактан тепкичтен чыгасыздар. Үйдүн негизи кирүүчү эшиги бул жакка орнотулган. Мынакей бул үйүбүздүн кире бериши коридор тугандар. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Мынакей көрүп турсаңыздар ремонт. Оң тарабында зал жайгашкан. Залдын батыш тарабынан мондай чоң терезе орнотулуп тур. Дубалдары залдык мынакей обой экен. Полдору ламинат. Көрүп турсаңыздар ремонт. Отоплениянын батареялары. И андан ары бул жакта жашып кеткен тепкичтер, и бул жакта тамактануучу бөлмө жана кухнясы жайгашкан. Түндүк тарабынан терезе, чыгыш тарабынан терезе. Мына көрүп турсаңыздар ремонт. Кухонный мебелдер, раковина орнотулуп суу чыгарылып тур тугандар. Мынакей. Так. И бул жагында душ. Раковина суу чыгарылган. Мына бул душтун көрүнүшү тугандар. Андан ары экинчи этажда мансардта тугандар бул могу жерден сырткары 2 бөлмө жайгашкан экен. Бул жагында бир спальный бөлмө. Чыгыш тарабынан терезе. И бул жагында дагы бир спальный бөлмө. Батыш тарабынан терезе тугандар орнотулган. Андан ары бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы ажатканасы. Газ, эки көчө ары жака газ канализация келип тур. Бул жакка да жакын аралыкта газ канализация келүү планы бар экен. Негизинен бала чагаңыз бир жерде окуса, же өзүңүз жумушуңуз менен базарга же бир жерге барсаңыз, мына Гагарин көчөсүнөн тугандар автобус маршруту көптөгөн эле шаардын бул башынан Дордойго түз жана башка окуу жайларга, базарларга түз жүрөт. Бул жакта мындай подвал. Подвалдын көрүнүшү. Сиздерге дагы бир маалымат айтпай калыптырмын. Бул мансард менен биринчи этаждын ортосунда бөлүп турганы бул плита менен бөлүнгөн тугандар.
плита менен бөлүнгөн. И бул жакта мына отопленияның котелы жайгашкан бөлмө. Парай отопление, көмүр менен жылытан котел. Үйдө жылытат тургандар. Бул жакта котел жайгашып тур. Так. Мынага эмне маалыматы? Баасы бул үйдүн баасы $69,000 сурап атыптыр. Үй ээлери анан дагы сүйлөшүү болот. Исим номер экранда жана описанияда сеттер деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот тугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар.